Санат Чыңгыз, сиздерге чоң рахмат. Жана мен сиздерге убада берип кеткендей эле ыңгайсыз суроомдун экинчи бөлүгүн дагы баштайбыз. Бул ирет болсо адамдын эки дене мүчөсүн кошкондо бир жаныбардын аты келип чыгат экен. Ал кайсыл жаныбар болду экен? Анда эмесе сурамжылообузду баштайбыз. Маймыл. Зебра. Ат. Ителги. Страус. Кышык. Жолбарс. Крокодил. Зоо. Динозавр. Ташкулак. Рахмат. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле экинчи ыңгайсыз сурообузга адамдын эки дене мүчөсүн кошкондо бир жаныбардын аталышы келип чыгат дегенбиз. Бул сурообузга ар кандай ары күлкүлүү жоопторду да алдык. Динозавр дейт бирөө, ат дейт. Мен булардан адамдын дене мүчөсүн таба алган жокмун, бирок бир гана шарт тургунду туура жоопту айттык. Каш кулак деп, анткени каш кулак бул адамдын дене мүчөсүнө дагы, жаныбардын аталышына дагы кирет. Мына ушинтип биздин ыңгайсыз сурообуз бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Ал эми Замана студиясы өз берүүлөрүн уланта берет. Кош кула.